Сизди бирөө кемсинтти, бирөө капа кылды же кыжырыңызга тийди. Демек бул мунун бир топ өзүнүн ар түрдүү себептери болушу мүмкүн. Биринчи себеп, ал адамдын бүгүнкү күнү жакшы өткөн эмес. Балким анын жетекчиси бул отчетуң туура эмес, акмак деп ушкандыр. Же болбосо бирөө ага болсо сен туура эмес сатуучусуң, же сен мени алданың деп анын бирөө маанайын түшүрүшү мүмкүн. Экинчи себеп, ал кишинин өзүнө болгон баасы төмөн болушу мүмкүн. Ал сизди кемсинтүү менен өзүнү жакшы сезиши да толук ыктымал. Экинчи себеп бул балким бул кишини кичинекей чагында көп маскаралашкан, таарынтышкан, ошондуктан ага агрессия бул коргоочу реакция болуп калган. Мисалы, эгерде ал киши сизди биринчи таарынтса, сизди биринчи корс сүйлөсө, ал болсо болду, мен бул жакта жабыркалануучу эмесмин деп өзүнү жакшы сезет. Дагы бир кийинки себеп болсо, эгерде киши, адам баласы мыкты билим же болбосо жакшы курчталган чөйрөдө чоңой болсо, коомдо чоңой болсо, ал үчүн ушинтип кемсинтип сүйлөш, таарынтып сүйлөш, корс сүйлөш, адамдар менен мындай жакшы мамиле дегенде түшүнбөй эле ошол нерсеге адат болуп көнүп чоңойгон адам дагы болушу толук ыктымал. Сүйүүнүн жетишсиздиги бул дагы бир себеп. Эгерде адам баласына кичинекей чагынан ата-энесинен же болбосо классташтарынан, досторунан, тууган уруктан көңүл жакшы бөлүшпөгөн болбосо, же алга сүйүүсүн билдирбеген болсо, анда мындай кишилер дагы көпчүлүк учурда бизди кемсинтишет экен. Эми кийинкисин айтайын. Демек биз эмне жасашыбыз керек? Адам баласынын, сиз башка кишинин кандай көйгөйлөрдө өттү, кандай проблемаларды болду, анын жашоосу кандай? Биз аны билбейбиз жана анын бизге же сага эч кандай тиешеси жок. Демек миллиондогон себептер бар экен. Ал себептердин биз баарын билбегенибизден кийин, анын биздин эч кандай тиешеси жок болгондон кийин эки эле вариант бар экен. Биринчи варианты сиз көңүлүңүзгө албай эле коюңуз. Экинчи варианты болсо, ошондой киши ошончо жолду басып өткөндөн кийин сиз ага бооруңузду оорутуңуздан жөн гана мээримиңизди жана сүйүүңүздү көргөзүп коюңуз. Сиз жакшылык кылсаңыз, сиздин эч жериңиз кем калбайт. Бул болгону жакшы сөзү ооздун жээли гана болот. Сиз жакшылык кылган кишиге болсо, анын өзүнө болгон ишеничи жана сүйүүсү көтөрүлөт, жогорулайт. Ошондуктан эң эле биринчи жакшылыкты жасайбыз. Лайк басып туруп, комментарий калтырып, подписаться бөлүгүн басып коебуз. Сиздер менен психолог жана мотиватор Айкөл Нурдинова. Буюрса кийинки видеолордон көрүшкөнчө.